Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, урматтуу жамаат. Аллах Таалам барыбыздын кылып жаткан ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Барыңыздар билгендей эле күн алыс болуп жаткан суроо жооп амалы. Биринчи сурообузга кулак төшөңүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды, жумурай журтту бир амалды кылууга кызыктырган абдан көп. Бирок тилекке каршы ал амалды өзү кылган эмес. Кайсы амал? Ойлонуңуздар, дагы бир рет суроону кайталайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир амалды кылууга адамдарды абдан кызыктырган, бирок өзү кылган эмес ал амалды. Канакей кол көтөрүңүздөр. Байкебиз бар экен, дагы карыкелерден, студенттерден көтөрүп атат. Биринчи көтөргөн байкебизге анда узатайлы. Келиңиз. Туруп коюңуз, микрофон менен жооп бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Пайгамбарыбыз өзү кызыктырып, дайыма күттөгөн ушу ата-энеге кызмат болуш керек. Ата-энеге кызмат дейсиз. Туура. Пайгамбарыбыз өзү ага жетишпей калган. Бирок биз эңсеген жооп болбой калды, кечиресиз. Дагы кандай дейсиздер? Ортодогу байкебиз кол көтөрдү. Берип коюңузчу. Бисмиллахиррахманиррахим. Пайгамбарыбыз азан айтууга кызыктырган. Баракелде, жооп туура болду, машалла. Машалла деп коюңуздар. Келиңиз, белеңизди алып кетиңиз. Мына бүгүнкү белектер дагы өзгөчө. Атайын бир канча белектерди сыртына чыгарып койду. Себеп дегенде мындай жыпар жуттуу атырларды көмүскөдө калтырган анча окшобой калат экен. Ошого пакетинен чыгарып берип атабыз. Келиңиз байке, белеңизди алып кетиңиз. Ал убакта биз жоопту дагы бир рет кайталап коелу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларын, адамдарды азан айтууга абдан катуу кызыктырган, бирок өзү бул амалды аткарган эмес. Негизинен азан амалы динибиздеги эң улуу, олуттуу, орчундуу бир амалдардын бири. Эми ушул суроого эле байланыштуу азан темасында кеп кылып аткандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын канча азанчысы болгон жана алардын аттарын атап бере тургандар болсо белек күтүп турат. Окуучулардан бар экен. Арт жакта байкебиз, Машалла. Микрофон берип коюңуздар. Пайгамбарыбыздын канча азанчысы болгон жана аттарын атап бериңиз. Пайгамбарыбыздын бир эле азанчысы болгон Билал разияллаху анху. Билал разияллаху анху дедиз. Албетте бул жооп бир аз толук болбой калды. Ортодогу байкебиз, сиз жаңы эле жооп бердиңиз окшойт, Эми тура жооп берейин деп атасыз. Кана бир аракет кылыңыз. Билал радиаллаху анху, Абу Махсуро, Саад радиаллаху, Сайд радиаллаху анху, Абдулла ибн Умму Мактум радиаллаху. Баракелде, келиңиз, машалла. Машалла деп коюңуздар. Кыбыраган кырашат дейт, байкем көрүп отуруп, мына белекти де алып кетти. Келиңиз. Жоопту бир рет кайталайбыз кайрадан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жалпысынан 5 азанчысы болгон Абдулла ибн Умму Мактум радиаллаху анху, андан соң Билал радиаллаху анху, Саид, Саад жана Абу Махдура радиаллаху анху. Эстеп калайлы. Бул суроо көп кездешип бербейт, ошол себептен жылга эле унутуп кала беребиз. Ошого жакшы түйүп калсак, эмки жылдагы белек ийгилешип калуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан кийинки сурообуз дааватка байланыштуу суроо. Гаштын адебин айтып жатканда канча негизде айтылат жана алар кайсылар? Кодам айкелерибизге төп келди суроолор мына. Биринчи кол көтөргөн байкебизге бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Гаш 5 негиз айтылат. Аллахтын улуктугу жөнүндө, диндин зарылдыгы жөнүндө, пайгамбардын сахабаларынын курбанчылыктары жөнүндө, гаштын максаты жана пайдасы жана гаштын адеби айтылат. Туурабы? Келиңиз, машалла. Жоопту кайталай берели. Алланын жолунда гаш деген улуу амал бар. Себеп бул гаш амалы диндин омурткасы. Дин бул кадам менен таркайт дейт. Мына ошол амалды кылууда бир канча адептери бар, негиздери бар. Биринчи эле Алланын улуктугун айтабыз, андан соң диндин зарылдыгын, үчүнчүсү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабалардын кылган менет курбанчылыктарын, төртүнчүсү гаштын пайдасын, максатын, эң акырында гаштын адептерин сонун кылып айтып беребиз иншалла. Андан кийинки сурообуз 3 учурда күлүүнү Аллах Таала жактырбайт. Кайсы учурлар? Биринчи кол көтөрдү байкебиз. 3 учурда күлүүнү Аллах Таала такыр жактырбайт, Алла наразы болот. Ошол учурлар кайсылар? Багымдаттан кийин. Багымдаттан кийин. Машварада. Машвара учурунда. Анан жаназада. Жаназада. Сиздики дээрлик бирөөсү туура болду, калгандары тилекке каршы туура эмес болуп калды. Албетте машвара амалында да олуттуулук менен өткөрүш керек, багымдаттан кийин дагы зикирлер менен элек болуш керек, бирок анча-мынча күлүп койсо шарият тыйбайт.
жооп инибиз. Сизби? Машалла, келиңиз, кол көтөрүп атат. Жаназада. Жаназада дегени намаздын ичиндеби же кандай? Жок, адам мындай өлгөндө. Бир каза болгондо бирөө. Анан намазда. Намаздын ичинде? Анан ажыда. Ажыда. Кабан табып кылып атканда. Кечиресиз. Бул жооп толук кылбай калды дагы. Арт жакта бар экен, машалла. Берип коюңуздар. Бир канчалар азыр жооп экөөсү туура айтылды, бирөөсү калды эмичи? Бирөөсүн тапсаңыздар эле белек ошонуку. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна зикр, иннал жаназа, иннал кубур. Машалла, арабчасы менен так кесе айтып берди. Эми котор коюңуз. Дээрлик көпчүлүк кыргыз тилинде сүйлөйбүз. Зикир кылып жаткан учурда, жаназа учурунда, ошону эле кабырда. Кабырда. Машалла, келиңиз. Жооптор болду. Белегиңизди алып кетиңиз. Албетте, 3 учурда Аллах Таалага күлүү такыр жакпайт. Ошол биринчиси мүрзөдө. Себеп дегенде мүрзөдө бул күлүү эмес, балким өлүмдү эстей турган, акыретти эскере турган учурлар, ал учурга дал келбей калат. Ошондой эле зикир маалында, Алланы эстеп жаткан учурда жана бир маркумду коштоп бара жаткан учурда. Эми акыркы сурообуз туугандар, акыркы сурообуз чоңураак суроо, ошону менен биргеликте миски дагы жыттуу мисктерден. Мына азыр учурда сиздердин оң тарабыңыздарда, биздин сол тарапта бир амал жүрүп жатат. Кайсы амал? Этикаф баракелде. Эми биз этикафтын аныктамасын сиздерден сурайбыз. Этикаф деген эмне? Айтып бериңиздерчи, этикаф деген эмне? Байкебизге канакей берип коюңуздар микрофонду. Аллах менен түз байланышуучу амал. Түз байланышуучу амал. Албетте намаздагы түз байланышуучу амалдардан этикафтын суроосуна жооп толук болбой калды. Каракелерден, байкелерден, машалла канакей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул пайгамбарыбыздын эң чоң сүннөттүү амалдардын бири. Туура айтасыз. Ошол пайгамбарыбыз акыркы 10 күнүндө үйүнөн толук үзүлүп, Алла менен байланышып мечитте болгон. Байкебиздин жообун кабыл алабыз, машалла. Жакындатты 90% эми жооп кабыл беребиз. Келиңиз, белеңизди алып кетиңиз. Негизинен бир кайталап койсок, этикаф деген сөздүн лексикалык мааниси берилүү, эч жакка чыкпай олтуруу. Ал эми шарият термининде болсо, Аллах Таалага жакындоо максатында мечитте олтурууну этикаф деп айтат. Баарыбыз билип алдыкпы? Аллах Таалам баарыбызга ушул нерселерге амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.